Саламатсыңар балдар. Силер менен 7 класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабакта жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Андемесе биз бүгүнкү сабакта жаңы тема өтөөрдүн алдында алгач өткөн сабактагы айрым бир материалдарды кайталап алалык. Башкача айтканда, силерге тааныш болгондой, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун айрым бир жолу катары жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарууну кайталап алалык. Анткени бул тема менен биздин бүгүнкү өтүүчү жаңы темабыз байланыштуу. Келгиле, андемесе алгач мен алгоритмин көрсөтөйүн. Жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруунун алгоритми алгач эмне кылдык элек? Ооба, биз биринчи көп мүчөнү түзгөн, бир мүчөлөрдүн коэффициенттеринин ЭЧЖБсын табуу керек болчу. Жана бул сан жалпы көбөйтүүчү сандарын түзгөн. Ошондой эле экинчи этабында көп мүчөнүн ар бирине кирген өзгөрмөнү табуу керек болчу. Жана ал өзгөрмөнүн даражасы эң кичинесин тандоо керек. Анан үчүнчүсүндө биринчи жана экинчи кадамда табылган коэффициент менен өзгөрмөнүн көбөйтүндүсүн кашаанын сыртына чыгаруучу жалпы көбөйтүүчү болгон. Мына ушул алгоритмди пайдаланып өткөн сабакта биз көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратканбыз. Келгиле анда мен ошого бир мисалды иштеп берип, анан жаңы темага өтөлүк. Мына экранда силер туюнтманы көрүп турасыңар. 7-нин 8-нчи даражасы минус 7-нин 7-нчи даражасы плюс 7-нин 6-нчы даражасынын 43-кө бөлүнөөрүн далилдегиле деп турат. Анда муну далилдеш үчүн алгач силер далилдөө деп жазып алмаксыңар. Мынакей туюнтманын өзүн жазмаксыңар дагы. Балдар, 7-нин канчанчы даражасы эң кичине? Азыркы биздин берилген шартта 7-нин 6-нчысы эң кичине даража көрсөткүч. Бирөө 8-нчи даража, бирөө 7-нчи даража, бирөө 6-нчы даража. Демек кичинеси 7-нин 6-нчысы болсо, 7-нин 6-нчы даражасын кашаанын сыртына чыгарасыңар. А кашаанын ичинде эмне калды балдар? Биринчи кошулуучуда демек 7-нин 8-нчisi болчу, 7-нин 6-нчысы кетсе 7-нин квадраты калды. Экинчисинде 7-нин 7-нчisi болчу, 7 калды. Үчүнчүсүндө 1 калды. Мен жалпы көбөйтүүчү катары 7-нин 6-нчысын кашаанын сыртына чыгардым. Эми 7-нин квадраты 49, 49 минус 7 плюс 1 деген туюнтманын маанисин таба турган болсок, мына 49 кайдан келип чыкты? 7-нин квадраты минус 7-нин өзүн жаздым, 1-дин өзүн жаздым. Эсептей турган болсок 43 чыкты. Мынакей балдар, биздин берилген туюнтмадан жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарып теңдеш өзгөртсөк, 7-нин 6-нчысы көбөйтүү 43 деген туюнтма келип чыкты. Демек, мындан бизде канча көбөйтүүчү экенине көңүл бургулачы. Мына 7-нин 6-нчысы биринчи көбөйтүүчү деп эсептей турган болсок, 43 экинчи көбөйтүүчү. Анда бул көбөйтүүчүлөрдүн бирөө 43кө бөлүнгөндүктөн, анда көбөйтүндү 43кө бөлүнөт. Кайталайм. Көбөйтүүчүлөрдүн бирөө эле 43кө бөлүнсө, анда бул көбөйтүндү толугу менен 43кө бөлүнмөк. Мына бизде 7-нин 6-нчысы көбөйтүү 43 тургандыктан, демек бул көбөйтүндү 43кө бөлүнөт. Бизден талап кылынган берилген туюнтманын 43кө бөлүнөрү далилденди. Талап кылынган далилденди деп жазып коесуңар. Мынакей балдар, мен азыркы чыгарган тапшырмадан силерге көп мүчөдөн жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарып, анын белгилүү бир санга бөлүнөрүн далилдедим. Андемесе жаңы теманы жазып алалык. Көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү. Кайталайм. Көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү. Балдар, билесиңерби, биз буга чейин бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү дегендерди өткөнбүз. Башкача айтканда, бир мүчөгө кантип көбөйтөбүз, бир мүчөнү көп мүчөгө кантип көбөйтөбүз деген түшүнүктөр менен таанышканбыз. А бүгүнкү сабакта биз көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнү үйрөнөбүз. Келгиле андага көңүл буралык. Алгач мен силерге бир нече бир мүчөлөрдүн арасына мына биринчиси 15А деген бир мүчө экенин көрүп турасыңар. Экинчиси көп мүчө же эки мүчө. Үчүнчүсү да көп мүчөнүн айрым учуру эки мүчө. Жана 6А квадрат бул бир мүчө. Мен бир мүчөлөрдү өзүнчө көчүрүп жазайын, көп мүчөлөрдү өзүнчө көчүрүп жазайын. Жакшылап баамдап тургула. Мынакей бир мүчө, бул дагы бир мүчө. А бул көп мүчө, экинчиси да көп мүчө. Мен бир мүчөлөрдү өзүнчө жазып алдым, көп мүчөлөрдү өзүнчө жазып алдым. Бир мүчөнү бир мүчөгө көбөйткөндү билесиңер. Сандуу коэффициенттерин же сан түрүндөгү көбөйтүүчүлөрдү көбөйтүп, мынакей 15 менен 6-ны көбөйтсөм 90. А көбөйтүлгөн А'нын квадраты А куб. Бынын өзүн жаздым. Бир мүчөнү ушинтип бир мүчөгө көбөйткөн менен силер таанышсыңар.
Эми астында мен бүгүнкү сабакта силерге үйрөткөн атам көп мүчөнү көп мүчөгө кантип көбөйтөт экен. Мына бүгүнкү сабакта мен силерге ушул түшүнүктү калыптандырганга аракет кылайын. Келгиле анда ар бир көп мүчөнү мен кашаага алып жазайын. Мынакей 2 көп мүчөнү көрүп турасыңар. Ушул 2 көп мүчөнү бирин экинчисине көбөйтүш үчүн эмне кылабыз? Мен азыр көбөйтүүнү аткарайын, силер жакшылап көңүл буруп тургула. Мынакей балдар, биринчи эрежесин силерге түшүндүрүп өтөйүн. Көп мүчөгө көбөйтүү үчүн бир көп мүчөнүн ар бир мүчөсүн экинчи көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүп, алынган көбөйтүндүлөрдү кошуу керек. Мына ушул эреже силердин окуу китебиңерде жазылуу. А мен ушуну кантип аткарарыбызды көрсөтөйүн. Мына биринчи көп мүчө 3a'ны 7a'га көбөйтөйүн. 21a квадрат болот. Андан кийин ушул эле 3a'ны 4кө көбөйтөйүн балдар. Көрүп жатасыңарбы? 12a плюс. Эми биринчи көп мүчөнүн экинчи мүчөсү минус 2cb. Минус 2cb'ны мен 7a'га көбөйтөйүн. Минус 14acb. Эми ушул минус 2cb'ны дагы экинчисине көбөйтөйүн. Минус 8cb. Көрдүңөрбү балдар? Мен көп мүчөгө көбөйтүүнү аткардым. Башкача айтканда эрежесин дагы бир жолу эсиңерге салайын. Көп мүчөгө көбөйтүү үчүн бир көп мүчөнүн ар бир мүчөсүн экинчи көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүп, алынган көбөйтүндүлөрдү кошуу керек. Эми балдар, бул көп мүчөгө көбөйтүүдө жогоруда мен силерге көрсөткөндөй, албетте бир мүчөгө көбөйтүүнүн эрежеси колдонулду. Эми анда силерге суроо берейин. Кана, экранда мен силерге 2 көп мүчөнү көрсөтүп жатам. Ушул 2 көп мүчөнү бирин экинчисине көбөйткүлөчү мен алгач башын баштап коеюн, мынакей. Эми көбөйтүүнү аткаргыла. 3a минус 2b менен 2a плюс 3b'ны бирин экинчисине көбөйтүп көргүлө. Силерде жооптору турат. Канчанча жоопту туура деп эсептеген болсоңор, анда ошол жооптун номерин дептериңерге жазып тургула. Чыгардыкпы? Бул өтө деле татаал эмес. Анда эмесе келгиле балдар, мен туура жообун көрсөтөйүн. Ал үчүн чыгарып баштайын. 3a'ны 2a'га көбөйтөйүн. Жазып алам мына. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн өз-өзүнчө жазып атам. 3a'ны 3b'га көбөйтөйүн. 3a көбөйт 3b. Андан кийин минус 2b'ны 2a'га көбөйтөйүн. Мынакей. Андан кийин минус 2b'ны 3b'га көбөйтөйүн. Эми ар бир кошулуучудагы бир мүчөлөрдү көбөйтүп жазайын. 3a менен 2a'ны көбөйтсөм 6a квадрат. 3a менен 3b'ны көбөйтсөм 9ab. Минус 2b менен 2a'ны көбөйтсөм 4ab. Минус 2b менен 3b'ны көбөйтсөм минус 6b квадрат. Мына кайдан келип чыкканын көргүлөчү. Ушул экөөнү көбөйткөндө булар чыкканын. Көрүп жатасыңарбы? Мынакей, бул экөөнү көбөйтсөңөр бул чыкты. Эми окшош кошулуучуларды топтойлу балдар. 9ab менен минус 4ab окшош да. Чоңунан кичинесин кемитсек плюс 5ab чыгат. Минус 6b квадраттын өзүн жазып койдум. Мынакей туура жообу 3-чү жооп экен. Эгер кимиңер 3-чү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Мынакей мен жообун жазып койдум. Көрдүңөрбү? Бүгүнкү биздин сабактын өзөгүн түзгөн көп мүчөгө көбөйтүүнү аткардык. Эми балдар, ушул көп мүчөгө көбөйтүүнүн геометриялык интерпретациясын көрсөтөйүнчү. Башкача айтканда, экранда силерде 4 тик бурчтук турат. 4 тик бурчтук. Мен биринчи тик бурчтукту жазайын, анын бир жагы А, бир жагы С экен. Ушул эле тик бурчтукка улап экинчи тик бурчтукту коеюн. Анын бир жагы А, өзүңөр көрүп тургандай, экинчи жагы Д экен. Эми кийинки жашыл түстөгү тик бурчтукту ушуга улап коем. Анын бир жагы Б, бир жагы С болчу. Кийинкине кое турган болсом, бир жагы Б, бир жагы Д экен. Эми балдар, мен азыр жаңы чогулткан фигурадагы жалпысына тик бурчтуктун элесин берет, момундай. Ушундайбы? Анда ушул тик бурчтуктун аянтын табыш үчүн эмне кылышым керек? Узунун туурасын карап көргүлөчү. Бир жагы А менен Б'нын суммасынан түзүлдү, бир жагы С менен Д'нын суммасынан түзүлдү. Эми балдар, ушул силер кызыл түстө турган тик бурчтуктун аянтын табышыңар керек болсо, А узунун туурасына көбөйтмөксүңөр. Башкача айтканда А плюс Б'ны С плюс Д'га көбөйтмөксүңөр. Байкадыңарбы?
мен тик бурчтуктун аянтын табыш үчүн көп мүчөгө көбөйтүүгө туура келип калды. Бирок силерге карап тургандай геометрияда баарыбызга белгилүү болгондой, эгерде бир фигура бир нече бөлүктөргө бөлүнсө, анда анын аянты бөлүктөрдүн аянттарынын суммасына барабар. Башкача айтканда, силер көрүп турган кызыл түстөгү тик бурчтуктун аянты биринчи алгач көрүнгөн 4 тик бурчтуктун аянттарынын суммасына барабар. Биринчи тик бурчтуктун аянты А көбөйтүү С, экинчиники А көбөйтүү Д, үчүнчүнүкү Б көбөйтүү С, төртүнчүнүкү Б көбөйтүү Д. Мына биздин кызыл түстөгү тик бурчтугубуздун аянты ушул 4 тик бурчтуктун аянттарынын суммасынан турат. Мен анда ошолорду ушундай кылып жазып коеюн. Мына көрдүңөрбү? Суммасынан туруп калды. Эми ушуну бүгүнкү биз өтүп аткан көп мүчөгө көбөйтүүнүн эрежесин пайдаланып чыгарып көрөйүнчү. Биздин геометриялык интерпретациянын жообу туура болду бекен. Бул көп мүчө, бул дагы көп мүчө. Аны Сга көбөйтмөксүңөр. Ошондой эле Аны Дга да көбөйтмөксүңөр. Жана Бны Сга көбөйтмөксүңөр, Бны Дга да көбөйтмөксүңөр. Мына көрүп атасыңарбы? Биз берген геометриялык сүрөттөлүш менен чыгарганы менен бирдей чыкканын байкадыңарбы? Мен көп мүчөгө көбөйтүүнү аналитикалык түрдө да көбөйттүм, ошондой эле геометриялык тилде да көбөйтүп көрдүм. Бул көп мүчөгө көбөйтүүнүн биздин бүгүнкү сабагыбыздын өзөгүн түзгөн негизги түшүнүк болчу. Эрежесин дагы бир жолу эсиңерге салып коеюнчу. Көп мүчөгө көбөйтүү үчүн бир көп мүчөнүн ар бир мүчөсүн экинчи көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүп, алынган көбөйтүндүлөрдү кошуу керек. Эми балдар, кайрадан силерге суроо берейин. Мынакей балдар, экранда көп мүчөгө көбөйтүүгө арналган туюнтманы жөнөкөйлөтүүгө тапшырма берилиптир. Анда буларды чыгарып көрүп, жообун таап көргүлөчү. Мен алгач шартын кайра жазып коеюн. Кана. Көп мүчөгө көбөйтүп көргүлө. Андан кийин бир көп мүчөгө көбөйтүп көргүлө дагы. Анан жообун таап көргүлө. Эгерде канчанчы жоопту туура деп эсептесеңер, ошол жооптун номерин жазгыла дагы чыгарылыштарын дептериңерге тууралап жазып алганга аракет кылгыла. Мен анда чыгара берейин балдар. Мынакей. Алгачкы көп мүчөгө көбөйтүүнү аткарыш үчүн биринчи көп мүчөнүн ар бир мүчөсүн экинчи көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүшүбүз керек эле. Сөзсүз эле 2x'тан баштабасаңар деле болот балдар. -3 менен көбөйтсөңөр деле болот. Же тескерисинче экинчи көп мүчөнү 5'ти 2x'ка 5'ти -3кө көбөйтүп баштасаңар деле болот. Бирок мына мен силерге ыңгайлуу болуш үчүн 2x'ты 5'ке көбөйттүм, 10x чыкты. Андан кийин 2x'ты -x'ка көбөйттүм, -2x квадрат чыкты. Андан кийин -3'тү 5'ке көбөйтөйүн, -15 чыкты. -3'тү -x'ка көбөйтсөм, +3x чыкты. Эми балдар, бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнү аткарайын. -3x'ты 4кө көбөйтөйүн. -3x'ты 4кө көбөйтсөм, -12x чыгат. Түшүнүп жатасыңарбы? -3x'ты -x'ка көбөйтсөңөр, +3x квадрат чыгат. Мынакей балдар, мен азыркы туюнтманы жөнөкөйлөтүш үчүн көп мүчөгө көбөйтүүнүн эрежесин да колдондум. Жана бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнү да аткардым. Эми келгиле, окшош кошулуучулар бар бекен? Топтоп көрөлүк. Мынакей, окшош кошулуучулар бар экен. -2x квадрат +3x квадрат. Чоңунан кичинесин кемитип, чоңунун белгисин койсок, x квадрат эле келип чыгат. Андан кийин окшош кошулуучу бар бекен? Ооба балдар, 10x +3x -12x. 10x'ка 3x'ти кошсоңор 13x чыгат. 13x'тан 12x'ти кемитсеңер x. Анан -15 калды. Көрдүңөрбү? Өзүн жаздым. Мынакей, биз туюнтманы жөнөкөйлөтсөк, силер көрүп тургандай x квадрат +x -15 деген туюнтма келип чыкты. Анда биздин жооптордун арасынан канчанчы жооп туура экен? Жообу биринчи жооп туура экен. Эгерде кимиңер биринчи жоопту жазган болсоңор, анда азаматсыңар. Мынакей балдар, ушул тапшырмада мен көп мүчөгө көбөйтүүнү да аткардым, бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнү да аткардым. Силер мындан аркы тапшырмаларды аткарганда да ушул сыяктуу көптөгөн көнүгүүлөрдү аткарганга туура келет. Эми келгиле, кийинки тапшырманы карап көрөлүк. Мында туюнтма берилет экен да, туюнтманын мааниси y-тин каалаган маанисинде оң болоорун далилдегиле. Бул тапшырманы силердин окуу китебиңерден алдым. Анда эмесе балдар, келгиле муну далилдеш үчүн дагы алгач туюнтманын өзүн жазып алайын. Y-ти y-ке көбөйтсөм y квадрат
y-ті 8-ге көбөйтсөм 8y, минус 6-ны y-ге көбөйтсөм минус 6y, минус 6-ны плюс 8-ге көбөйтсөм минус 48. Андан кейін минус 2-ні y-ге көбөйтсөм минус 2y, минус 2 менен минус 25-ті көбөйтсөм плюс 50. Эми окшош кошулуучуларын топтосок y квадрат чыгат. 8y, 6y минус 2y суммасы 0-ге айланат. 48-ден 50-ні кемитсем плюс 2 чыгат. Балдар, биз туюнтманы жөнөкөйлөткөндө y квадрат плюс 2 чыкты. Эки учурду карайлык. Биринчи, y квадрат деген бир мүчө y-тин каалаган эле маанисинде оң сан болот. Макулсуңарбы? А 2 өзү эле оң сан. Демек, бул туюнтма y-тин каалаган маанисинде оң сан болоору далилденди. Талап кылынган, далилденди деп жазып коесуңар. Мынакей балдар, биз бул далилдөөдө дагы көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнү жана бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнүн эрежелерин пайдаландык. Эми теңдеме чыгарып көрөлүк. Теңдемеде 1-ди 1-ге көбөйтөм. 1, 1-ди минус 3x-га көбөйтөм, минус 3x. Минус 2x-ті 1-ге көбөйтсөм, минус 2x. Минус 2x-ті минус 3x-га көбөйтсөм, плюс 6x квадрат. Эми кийинки көп мүчөнү көбөйтөлүк. Көрдүңөрбү балдар? Биз теңдемени чыгарганда да колдонуп жатабыз. 6x менен x-ті көбөйтсөм, 6x квадрат. 6x менен минус 1-ди көбөйтсөм, минус 6x. Андан кийин минус 1 менен x-ті көбөйтсөм, минус x плюс 1. Эми окшош кошулуучуларды барабардыктын бир жагынан экинчи жагына алып өтүп топтосок болот. Алгач минус 3x-га минус 2x-ті кошсом, минус 5x плюс 6x квадрат. Бул жагында 6x квадрат турат, минус 6x минус x болсо минус 7x болот. Плюс 1. Эми барабардыктын сол жагына алып өтүш үчүн x барларды бир жагына топтодум. Минус 5x плюс 6x квадрат, минус 6x квадрат плюс 7x. Бир барабардыктын оң жагында турат, бир-бирди бияка алып өттүм. Анда силерге суроо. Кана балдар, теңдеменин тамырын айтып көргүлөчү. Теңдеменин тамыры канчага барабар болушу мүмкүн? Таптыңарбы? Бул жерде эң эле оңой турат. Анда эмесе мен туура жообун көрсөтө берейин. 6x квадрат менен минус 6x квадраттын суммасы 0 болмок. Минус 5x плюс 7x 2x-га барабар. Бирден бирди кемисеңер 0 болмок. Башкача айтканда оң жагында 0-ду көргөндөн кийин бул теңдеменин тамыры 0 экендиги силерге түшүнүктүү. Анткени 0-ду каалаган санга бөлсөңөр 0 чыкмак. Туура жообу биринчи жооп. Мен текшерип коеюн. 0-ду ордуна коюп эсептей турган болсом, туура барабардык келип чыкты. Демек жообу x барабар 0 экен. Мен бул жерде дагы теңдемени чыгарууда дагы көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнү аткардым. Эми балдар, бир маселенин чыгарылышын көрсөтөйүн. Муну жазбай эле жөн гана байкоо салып тургулачы. Тик бурчтук формасындагы жер тилкесин тоскон тосмонун узундугу 70 метрге барабар экен. Эгер анын узундугун 5 метрге кыскартсак, ал эми туурасын 5 метрге узартсак, анда тик бурчтук формасындагы жер тилкесинин аянты 50 метр квадратка чоңойот. Баштапкы жер тилкесинин узундугун жана туурасын тапкыла дейт. Мына балдар, жер тилкесинде салынган үйдү көрүп турасыңар. Муну тосмо менен тосуп турбуз. Тосмо менен тускондо тик бурчтук формасында мынакей элестеткилечи, тосмону тосуп тургандан. Узундугу бир жагын узунун x десем, туурасын y десем, аянты x y-ге барабар. А экинчиникин узундугун 5-ке кыскартыптыр. Башкача айтканда y минус 5, узунун 5-ке кыскартсак x минус 5, туурасын 5-ке узартсак, демек анда y плюс 5. Анда мунун аянтын жазсак, s барабар x минус 5 көбөйтүү y плюс 5. Ушул экөөнү жаза турган болсок, аянты 50 метр квадратка чоңойот деп атпайбы? Демек, алгачкы тосмо менен тосулган жер тилкесинин аянтына 50-нү кошсок, экөө барабар чыгыш керек эле. Көрүп жатасыңарбы? Мен бул көбөйтүүнү аткарганда дагы көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнү аткарам. X-ти y-ге көбөйтөм, x-ти 5-ке көбөйтөм, минус 5-ти y-ге, жана минус 5-ти 5-ке көбөйттүм. Эми окшош кошулуучуларды топтой турган болсом, 25-ти минусту барабардын сол жагына өтсөм плюс болду. X, y-тер эки жагынан тең 0-га айланат. 5-ти кашаанын сыртына чыгарсам, мына бул экөө 0 болгонун жазган жокмун. 5-ти кашаанын сыртына чыгарсам, x минус y. 75 барабар 5 көбөйтүлгөн x минус y десем, x минус y барабар 15 чыкты. Ал эми бул жерде узундугу 70 метр эмес беле? Башкача айтканда, периметри 70 метр болчу.
демек ордуна коюп эсептей турган болсом x плюс y барабар 35 болду. Көрдүңөрбү балдар? Суммасы 35, айырмасы 15 болсо, анда булардан x менен y тапканга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Демек суммасы 35, айырмасы 15 болсо, x 25, y 10го барабар экен. Мынакей балдар. Мен азыркы мисал аркылуу дагы силерге жашоодо кездешкен тосмону тосуп, анын бир жагын узартып, бир жагын кыскарткан учурда жактары кандай өзгөрө тургандыгына бир мисал колдондум. Башкача айтканда көрдүңөрбү? Биз алгебрада үйрөнүп жаткан көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү деген теңдемени чыгарганда, туюнтманы жөнөкөйлөткөндө, бөлүнүүчүлүктүн белгисин аткарганда же айрым жашоодогу азыркы биз караган мисалга окшогон айрым маселелерди чыгарганда дагы колдонулат экен. Демек бүгүнкү алган билимиңерди мындан ары да тереңдетип, билгичтиктериңерди, көндүмдөрүңөрдү калыптандырганга аракет кылгыла. Кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.